Саламатсызбы? Биздин каналга катталып, акыркы жаңылыктардан кабардар болуңуздар. Депутат күйүүчү майдын баасы асман чапчыды. Буга ким жооп берет? 8-сентябрда Жогорку кеңештин депутаттары кезектеги жыйынга чогулду. Анда эл өкүлү Айсулуу Мамашева күйүүчү майдын баасынын жогорулашы боюнча маселе көтөрдү. Күйүүчү майдын баасы күндөн күнгө кымбаттап жатат. Буга байланыштуу министрлер кабинетин чакырып же болбосо башка тиешелүү органдарды чакырып маселени карашыбыз керек, четишибиз. Буга кошо автогаздын баасы да көтөрүлүп кетти. Мунун натыйжасы келип, азык-түлүктүн баасына да таасирин тийгизбей койбойт, деди Мамашева. Булак Назар Ньюс чекиткейи. Шамурза Бөрүкулов. Садыр Жапаровдун накта тарапташтары тарбиясыз жана сабатсыз адамдардан тазалангыла. Садыр Жапаровдун азыркы тарапташтарын экиге бөлсө болот. Биринчи бөлүккө Садыр Жапаровду мурунтан эле ал киши бийликке келе электе эле түрмөдө жатканда эле чын жүрөктөн аны колдоп келгендер кирет. Булар Жапаровдун накта тарапташтары. Буларды мен сыйлайм, пикирибизди ал келбесе деле. Булар эч качан аша чаппайт, атаандаштарын оозго алгыс сөздөр менен каргап шилебейт. Булар идеясы, позициясы жана принциптери бар адамдар деп аталат. Экинчи, ал эми экинчи бөлүккө принциптери жок, күн карама кимдин колунда бийлик болсо ошону колдогондор, тарбиясыз жана сабатсыз адамдар кирет. Садыр Жапаров биздин пайгамбарыбыз, аны сүйөм, мен ал үчүн өлүп берем дегендер, эң катуу кыйкыргандар ушулар. Бирок Садыр Жапаров бийликке гана келгенде анын тарапташы болуп чыга калгандар, а мурун булардын жыты деле жок болчу. Булар мурунку бийликтин көчүгүн жалап эле жүргөндөр. Булар күн карамалар жана эгерде Жапаровдон оомат кетсе, сразу эле сатып кетишет. Садыр Жапаровдун эң биринчи душмандары ушулар. Именно ушулар Садыр Жапаровдун аброюн түшүрүп жатышат. Именно ушулар. Фейсбуктан байкап эле билсе болот ким экенин. Мисалы ошол эле Ысык көлдү алалы. Мен өзүм күбөмүн. Биринчи бөлүктөгүлөр былтыр Жогорку кеңешке шайлоодо бутун жерге тийгизбей бекер иштеп беришкен. Мекенчил партиясына ат душу иштешкен. Садыр үчүн иштешкен. Ошол эле шайлоодо тетиги экинчи бөлүктөгүлөр биримдик менен мекеним Кыргызстан үчүн тытып жүрүшкөн, акча жасап. Анда алар Садыр Жапаровду эстеп да коюшкан эмес. Көлдүктөр азыр окуп жатса, ушул посту калп айттырбай мени чындыкты айтып жатамбы, көлдүк туугандар? Айткылачы, андыктан Садыр Жапаровдун накта тарапташтары тазалангыла. Бул экинчи бөлүктөгү адамдардан. Шамурза Бөрүкулов, активист. Булак Назар Ньюс чекиткейи. Дордой базарынын сатуучулары митингге чыгышты. Алар ушул тапта базардын айланасында турушат. Митингге чыккандар мамлекеттик бажы кызматы эч кандай билдирүүсүз эле бажы алымдарын 1,5-2 эсеге кымбаттатып жибергенине нааразычылыгын билдирип, төмөндөтүп берүүсүн талап кылышууда. Мамлекеттик бажы кызматынан маалымат алууга мүмкүн болбой жатат. Кийинчерээк комментарий алып берүүгө аракет жасайбыз. Булак репортер чекиткейи. Бул эмне? Популизмби же акылдан адашуубу? Шайлоо жакындап элди алдап да болсо кайрадан мандат алгысы келген арам саясатчылар утура башташты. Кечээ эле илгерки Атамбаевдин аркасы менен парламентке келип алган эки депутат Жанар Акаев менен Абдыбахап Нурбаев жаңы мыйзам долбоору тууралуу айгай салышты чиркин. Көрсө, булар стажы 10 жылга жеткен ар бир мугалимге казынадан 1 миллион сомдон каражат берип турууну демилгелешиптир. Муну өздөрү айтып чыгышты эле, Фейсбуктагы карапайым калк жарылып эле кетти. Алкап мактап жатышканы канча. Бирок бул кезектеги элди алдоо экенин ошол карапайым калк билди бекен. Себеби Кыргызстандын казынасы азыр өпчап, тешилип турат. 30 жыл бою уурдап, тоноп, өндүрүш ишканаларын курбай чарчап, тойлоп жүрүп өлкөнү жетекчилер жеп өтүшкөн. Азыркы бийлик тешиги көп казынанын ар жерин ардеке менен жамап, аны көбөйтүү аракетинде. Буйруса аракеттер жакшы, илгери үмүт бар. Бирок эртең эле ушундай мыйзам кабыл алынса, жүздөгөн, миңдеген мугалимдерге ар бирине 1 миллион сомдон каражат берүүгө туура келет. Жыл сайын ушундай болот, миллиардтап акча кетет. Аны бийликтегилер таап бере алышабы? Бизде экономика эшек араба, ушундай жүктү тартып кете алабы? Муну ойлогон киши жок. Башкасын кой, айылдарда бир нече миллионго көпүрө кура албай жатсак, булар миллиардтарды жөн эле стажы жеткени үчүн мугалимдерге берели деп жатышат.
Асманда учуп бараткан каркыраларды мугалимдерге көрсөтүп туруп, ушул силердики деп жатат да бул депутаттар. Алдоо. Илгери Акаев мугалимдер статусу тууралуу мыйзам кабыл алган. Мыйзам боюнча мугалимдер жыргап эле жатып калышы керек болчу. Кана жыргаганы? Себеби ал мыйзам аткарылган жок. Мугалимдерди алдап, мыйзам жаза коюшкан шайлоо алдында. Эми да бул шүмшүк депутаттар алдамчы мыйзам жазышыптыр. Максат эле кайра мандат алуу. Эми 1 миллионду уккан мугалимдердин көз алдында бир чемодан акча көрүнүп, бул депутаттарды азамат деп жатышса керек. Жок, азамат болбой калышсын. Эчтекени этибар албаган байоо мугалимдерди дагы эле алдап жатышат. Эмне үчүн ушул демилгени азыр көтөрүп жатышат? 6 жыл эмне кылып олтурушту эле? Кеп ошондо да. Ирегеде шайлоо жакындап, булар эртеңкисин ойлоп жатышат. Мугалимди же мамлекеттин казынасын ойлогон жок. Ушинтип элди алдап мандатка жеткендер элге, мамлекетке керекпи? Же мугалимдерге керекпи? Ишке ашпай турган мыйзамды демилгени айтып чыккан аферист депутаттар аман болушсун. Эгер мугалимдерге чындап жакшылык каалашса, билим берүү системасындагы коррупцияны токтотушсунча дегенде кыйла жакшырып калмак, баары ыраазы болмок. Деги уялышпайт экен. Саясий ботко. Россиянын өзгөчө кырдаалдар министрлигинин жетекчиси адамды куткарам деп жатып каза тапты. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги окуянын чоо жайы тууралуу маалымат берген жок, бирок министр кызматтык милдетин аткаруу учурунда көз жумганы кабарланды. Россиянын өзгөчө кырдаалдар министрлигинин жетекчиси Евгений Зиничев адам өмүрүн сактайм деп жатып каза болду. Бул тууралуу РИА Новости жазды. Россиянын өзгөчө кырдаалдар министрлиги терең кайгыруу менен Евгений Зиничевдин дүйнөдөн өткөнүн кабарлайт. Ал Арктикада өзгөчө кырдаалдардан коргоо боюнча ведомстволор аралык машыгуу учурунда адам өмүрүн куткарууга аракет жасайм деп жатып каза болду деп айтылат маалыматта. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги окуянын чоо жайы тууралуу маалымат берген жок. Бирок Россия сегодня эл аралык маалымат агенттигинин башкы редактору Маргарита Симоняндын айтымында Зиничев кырда турган оператор тайып кетип, сууга кулаганда аны куткарам деп артынан секирген. Тилекке каршы ал ташка урунуп каза болгон, сууга кулаган оператор да көз жумган. Россиянын өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Арктикадагы масштабтуу машыгуулары 7 сентябрда башталган. Зиничев 7 сентябрда иш-чарага старт берген. Кыргызстандын өзгөчө кырдаалдар министри Бообек Ажикеев Зиничевдин мезгилсиз дүйнөдөн кайткандыгына байланыштуу анын жакындарына көңүл айтты. Капилет кырсыкта каза тапкан кесиптешимдин үй бүлөсүнө, жакындарына жана кесиптештерине көңүл айтып, аза кайгысын тең бөлүшөм. Евгений Николаевич мекен алдында берген антына бекем туруп, кооптуу кырдаалда адам өмүрүн сактап калууга аракет кылып, тилекке каршы өз өмүрү менен коштошту. Анын өрнөктүү өмүр жолу куткаруучулар үчүн үлгү, деп министр билдиргенин өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалымат кызматы кабарлады. Ажикеев Зиничев мыкты адам жана өз ишинин чыныгы чебери катары түбөлүккө эсте сакталаарын белгилеген. Булак Спутник чекиткейи.